Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде эл аралык байланыштардын чыңалышына көпүрө болуп, учурдун актуалдуу кесип ээлерин даярдаган гуманитардык факультетин тааныштырабыз. Аталган факультет 1997 жылы түзүлүп, алгач укук таануу адистиги боюнча абитуриенттер кабыл алынса, кийинчерээк тарых адистиги, англис тили жана социалдык иш адистиктери да даярдала баштаган. Ал эми 2019 жылы факультеттин курамына аймак таануу, япон тили адистиги кошулуп, учурда жалпы 4 багыт боюнча студенттер билим алышат. Агартуу тармагында 26 жылдан бери ишмердүүлүк көрсөткөн факультет учурга чейин өлчөмдүү тарых барактарын өнүгүү жолдорун басып, өлкө үчүн зарыл болгон кесип ээлерин даярдоо менен окуу жайдагы эң алдыңкы факультеттердин катарын толуктап келет. Факультет түзүлгөн жылдан бери жалпы 6 декан кызмат көрсөткөн. Алгачкысы болуп 1997 жылы Унгефук Надежда Константиновна декан болуп дайындалган. 1999 жылы факультетте тарых илимдеринин кандидаты Жумали Адилбаев жетектесе, 2006 жылы тарых илимдеринин кандидаты Эрнес Авазов, 2009 жылы педагогика илимдеринин кандидаты Бекмурда Зулуев жетектеп келген. Ал эми 2011 жылдан 2019 жылга чейин декандык кызматта философия илимдеринин кандидаты Турсунмамат Абжалов болгон болсо, учурда факультет социология илимдеринин кандидаты доцент Нурбек Маткаримовдун жетекчилигинде жемиштүү иш алып барууда. Бүгүнкү күндө чет мамлекеттеги окуу жайлар менен договорлорду түзгөнбүз. Россия Федерациясынын Шадринг мамлекеттик университети менен, Казан мамлекеттик федералдык университети менен жана ошондой эле Новосибирск мамлекеттик университети менен. Анан былтыркы 2021-22 окуу жылында ошол тарых кафедрасынан кафедра башчысы, окуучулар жана ошондой эле студенттери Казан федералдык университетинин Елабуга институтуна барып, ал жак археологиялык казуу иштерине барып катышып, ошол 20 күн тажрыйба өтүп келишти. Быйылкы окуу жылында Елабуга университетинин тарых адистигинин студенттери бизге окуу жайга келишет. Биздин окуу жай менен биргеликте ошол Кыргызстандын тарыхый жерлерине барып ошол археологиялык казууларга катышабыз. Мисалы англис тили адистигинде дагы мисалы 6 мугалими Москва мамлекеттик Пушкин атындагы педагогикалык университетке барып билимдерин өркүндөтүп келишти. Мына Бишкек шаарындагы Аутса университети менен договор түзүлүп, ошол ал жакта да билимдерин өркүндөтүштү. Ошондой эле жыл сайын Аутсада мына 20дан ашуун студенттерибиз тажрыйба алмашууга жыл сайын барып келет. Андан сырткары мына англис тили адистигинен былтыркы окуу жылында Новосибирск менен Шадринск мамлекеттик педагогикалык университетинин студенттерибиз мобилдүүлүк өтүп келишти. Аймактануу адистиги боюнча аймактануу адистиги окуу жайыбызга 2019 жылы ачылган. Ошол эле жылы бизге Ош Жапон борбору ачылып, бүгүнкү күндө ушул өзүбүз студенттерди ушул жерде окутабыз. Андан сырткары Японияга кетчүлөрдү ушул жерден окутуп, Японияга иш менен камсыз кылабыз. Бүгүнкү күндө факультетте бюджеттик жана келишимдик негизде 1000ге жакын студент күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө билим алышат. Аларга билим берүүдө жалпы 39 окутуучу 4 кафедрада ишмердүүлүк жүргүзөт. Атап айтсак, социалдык экономикалык билим берүү профилиндеги адистерди, тагыраагы келечектеги тарых мугалимдерин тарых кафедрасынын профессордук окутуучулар курамы даярдайт. Тарых кафедрасында 2 илимдин доктору эмгектенет, 5 илимдин кандидаты, доценттер эмгектенет. Бүгүнкү күндүн талабына деле шайкеш келет биздин сапаттык көрсөткүч. Бул сапаттык көрсөткүч менен эле тим калбай биздин окутуучулук профессорлук курам бир нече ирет эл аралык конференцияларга катышып келүүдө.
Кафедранын курамы ары тажрыйбалуу, ары билимдүү окутуучулардан куралган. Ошондуктан студенттерге билим берүүдө салттуу усулдук сабактарга гана таянбай, бир канча чет өлкөлүк окуу жайлар менен алака түзүп, теориялык жана практикалык окуу курстарды уюштуруп, илимий изилдөө иштеринде байма-бай жүргүзүшөт. Археология багытында биз тарыхчы болгондон кийин бир эле педагогика багытына багыттабай, казуу иштерине катышып келип атабыз. Татарстан Республикасында өткөн Элабуга казуу иштерине катышып келдик. Биздин магистр Казакбаев, мен өзүм студенттер менен биргеликте 16 күн ошол жерде казуу иштерине катыштык. Андан сырткары бул жерде былтыры өзүбүздө өткөн казуу иштерине студенттер Казакбаев менен Канат агай менен биргеликте катышып келишти. Быйыл дагы пландап турабыз. Өзбекстан Акскенди Байыркы шаарына казуу иштерине катышууга пландап турабыз. Факультетте англис тили адистигин даярдоодо англис тили жана аны окутуунун усулу кафедрасы кызмат көрсөтөт. Мында 3 илимдин кандидаты, доценттер, 6 ага окутуучу, 5 магистр жана 6 окутуучу эмгектенишет. Окутуучулар билим берүү жана илимий изилдөө иштерин эффективдүү жүргүзүп, чет тилин үйрөнүүгө багытталган түрдүү иш-чараларды өткөрүү менен окутуунун заманбап ыкмаларын кеңири колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Англис тили жана анын окутуунун усулу кафедрасы 2002 жылы дүйнөлүк кафедра болуп түзүлгөн. Негизинен кафедрада 16 окутуучу эмгектенет. Анын ичинен бир филология илимдеринин кандидаты, 7 магистр, калгандары улуу окутуучу. Биз негизинен мектептерге англис тили мугалим даярдоо адистигин чыгарабыз. Ошол себептен окуу процесстери жалаң англис тилинде өтүлөт. Көптөгөн белгилүү университеттер менен биздин келишимдер бар. Волонтерлорду чакырып, алардын билимин тереңдетүү максатында курстарды өтөбүз. Биздин кафедрада окуган студенттер негизинен илимий жактан курстук иштерди жазышат, андан сырткары спартакиадаларга катышышат. Бул менен бирге кезектеги факультеттер аралык англис тили кафедрасы университеттеги башка адистиктеги студенттерге англис тили предметинен билим берип, тейлөөчү кафедранын кызматын аткарышат. Кафедрада 7 окутуучу үзүрлүү эмгектенип, учурда жаштарга чет тилин үйрөтүүнүн үстүндө заманбап программаларды ишке ашырышууда. Аталган кафедра 2021 жылдын 25 январында окумуштуулар кеңешинин номер 3 протоколунун негизинде түзүлгөн. Факультеттин курамын социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасы да толуктайт. Мында 4 илимдин кандидат доценттери, улуу окутуучулар, магистрлер жана окутуучулар студенттерди социалдык иш адистигине даярдашат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын карлар үйлөрүнө, Ош шаарында Боорукердик үйүнө, Алтын Уя балдар интернаты менен тыгыз байланышта турабыз. Ошондой эле 14-чү мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын адистештирилген мектеби менен дагы байланышта иш алып барабыз. Жыл бою ошондой ишканалар менен келишимдер түзүлүп, келишимдин негизинде студенттерибиз практикасын өтүп келишет. Бул практиканын жакшы жагы бизге студенттер алган теориялык билимдерин өздөрү иш аркылуу татыктуу коргоп, дагы адистиктин чыңдалышына, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн келишине шарт түзө алышат. Ошол жердеги дарыланып аткан же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектептеринде болушуп, алардын психологиялык жагынан, социалдык маселелери боюнча
атайын анкеталарды уюштуруу менен алардын муктаждыктарын бир топ жеңилдеткенге жардамы тиет деген иш чараларды алып барабыз. Ал эми айылдарда райондун деңгээлиндеги бир канча бизде атайын анализ бар. Бүтүрүүчүлөрдүн жылда бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн 50%-тен ашыгы өздөрүнүн кесиби боюнча жумуш менен камсыз болгон да. Ошондой эле мектептерде соц кызматкер катарында иштеп аткандары да бар. Демек мындан биз адистиктин азыркы коомго өтө зарыл экендигин жана бул адистикти дагы өркүндөтүп өстүрүп анын чөйрөсүн кеңейтүү керектигине дагы бир жолу ынанабыз. Ошондуктан кафедранын профессордук окутуучулук жамааты адистикти заманбап даярдоодо бүткүл илимий практикалык күч аракетин жумшоонун үстүндө иш алып барат. Кафедранын жамааты жана студенттери коомдогу социалдык көйгөйлөрдүн үстүндө социалдык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен тыгыз байланышта иш алып барып, окуу менен практиканы бирге өздөштүрүшөт. 3 жыл катарынан Санкт-Петербург мамлекеттик психология жана социалдык иштер институту менен договор түзүлүп, 3 жолу студенттерди 20 күнгө тажрыйба алмашууга өтөп келишти. Ал жерде Санкт-Петербург шаарына барып, бир гана ошол окуу жай менен эмес, алардын лабораториялары менен таанышты, психологиялык арт терапиялары менен. Кыскасы, ушу келечекте Кыргызстанда дагы социалдык тармакты өнүгүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр жаралып атат да. Анан ушул биринчи жолу алып барып келген студенттерибиз ушул Москвадагы кайрадан магистратурага тапшырып окуп атышат. Мен ойлойм, келечекте Кытайга тапшырышты, келечекте ушу Кыргызстандагы социалдык тармакты өнүктүрүүгө аябай салымдарын кошот деген ойдомун. Факультет окуусулдук жана уюштуруучулук иштеринде сапаттуу билим берген, чыгармачылык активдүүлүгү жогору жана илимий, педагогикалык зор жетишкендиктердин ээси аталган окутуучулардын ишмердүүлүгү менен жыл сайын ары билимдүү, ары чыгармачыл, кесипкөй адистерди уядан учуруп келет. Бүгүнкү күндө да тажрыйбалуу кадрлардын талыкпай иш алып баруусу менен келечекке зор үмүттөрдү, чоң максаттарды артынган келечек ээлерин татыктуу даярдоо миссиясын аткара берет.